Birinci mikrofon. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мага кошумча 1 минут берсеңиздер. Себеби атайын сизге жолугам деп жүрөгү ооруган экинчи группадагы баланын атасы келген экен. Анан жүрөгү ооруп бияка жатып калгандыктан Убариков Уланбек атасы келген экен. Анан жүрөгү ооруп бияка жатып калгандыктан ушу мага аманат кылып тапшырды эле. Мен өзүм атым Абдылдаева Жаңыл. Анан ошо киши баланын аманатын айтып коеюн, анан 1 минут сураганым, өзүмдүн да сунуштарым бар, ошо үлгүрүп калайын деп атам да. Бул кишинин баласы юридический факультетти жакшы деген баалар менен бүткөн экен. Андан кийин жол кырсыгына кабылып, бул туура эмес жерден бурулуп калып, катуу өтө шаар ичинен өтө катуу ылдамдыкта келаткан БМВ машинасы ушул баланын фитин келип сүзгөн. Фитти сүзгөндөн кийин токтоп калбастан ар жактан 3 кишини сүзгөн. Андан кийин да токтоп калбастан 200 метрге барып токтогон. Анан бул жерден ошол жабырланган адамдар менен келишим түзүшүп, сүйлөшүп, ошол тергөөдө кыскарган, сотко жеткен эмес. Анан бул бала ГАИ башынан ГАИ болом деп жүргөн бала экен. ГАИ болом деп конкурс уюштурулуп атканда документ барса, документтер топтоп кел деген экен. Документтер топтогондо соттуулугу жок деген документ берген. Соттуулугу жок деген документ бериптир. Ошонун негизинде ГАИге конкурска катышып атат. Жакшы бала алып, ГАИден өтүп кеткендиктен 3 ай Уртустан окуп атат бул бала. Ал жерден да жакшы деген баалар менен окуп атат. Уртусту бүткөндөн кийин биздин Нарынга 2 ай келип иштеп, ушул бала 2 айда Нарынын ГАИлери 6 айда берген. Маселе эмнеде? Жаңылжы, тоготерин айтсаңыз, маселени. Анан ушул баланы ГАИден тиги жерден кыскартып 3 жыл мөөнөт эскиргенине карабастан ушул баланы Сиз мындай кылыңыз азыр. Айтып отура берсеңиз түгөнбөйт азыр. Сиз эмеден чогулуштан кийин биякта кабыл алгыла. Баарын териштиргиле, ички иштер министри менен прокуратура. Андан кийин анан бир чекитти койгула, адилеттүүлүктү карап туруп. Түшүнүктүү? Болду эми. Айтыңыз. Иштеп берип койсоң. Мен Нарын области боюнча шал ДЦП оорулуу балдар менен иштешем. ДЦП оорулуу балдар 3кө бөлүнөт. Оор абалда, орточо, жеңил абалда деп. Мен оор абалдагы балдар менен иштешем. Бул балдардын энелерине балдарын баккан үчүн 8000 сомдон жөлөк пул чектелген. Бирок бул көбү жалгыз бой квартирада турат. Анан бул балдар слабый болгондуктан бат-бат ооруп турушат. Бул балдардын тамагына эмес, ушу дарысынан эмеге ашпай, памперстерин ашпай калып атат. Сизден ушу 68 эненин атынан суранам. Ушулардын бир жөлөк пулун кишине көтөрүп бергенге жардам берсеңиз, анан ушул 68 эне балдарын таштап уш жерге келип сүйлөй албагандыктан мени сиз ушу энелердин атынан жеке кабыл алууңузду сурайбыз. Хорошо. Министрлик барбы? Министрлик. Карап, ошо 70 баланы карап туруп, эгерде мыйзам чегинде мүмкүнчүлүк бар болсо, көтөрүп бергиле, эгерде мүмкүнчүлүк бар болсо. Азыр каржы булактарын аныктап атабыз, Садыр Нуркожоевич. Ал жерде жалпысынан ошо кызматкерлерге акча төлөө боюнча каржы министрлиги менен биргеликте иштеп чыгып анан сунушун киргизебиз. Хорошо. Рахмат. Минздрав менен министрликке укту, аны жазып алышты. Экинчи микрофон. Жооп берип коюңуз, логопед боюнча. Биринчи жолу сиздин колдооңуз менен ар бир областта медико-педагогикалык комиссия уюштурулуп атат, бүт штаттардын баары бекиди. Экинчиден атайын билим берүү стандарттарына логопеддин баарын киргиздик. Бул боюнча дагы иштеп атабыз. Азыр каржы министрлиги ушул маселени чечип берсе, чогуу карап атабыз. Үчүнчүдөн ата-энелерди сиз айткандай айтат элем, көбүрөөк телефонго отургузуп койбой сүйлөшүш керек да. Эң көп ушул логопеддик маселе ушул бала менен сүйлөшпөгөндүктөн тили кеч болуп калып атат. Биз колдойбуз.
ооба, анын өтө көп себептери бар. Анын бир себеби бала менен сүйлөшпөй атасыздар. Экинчи микрофон. Бул маселе кечээ күнү Кочкордо дагы көтөрүлдү эле. Анан мен бардык аксакалдарга, залда отургандарга айттым эле да. Биз мисалы бала кезде телефон жок. Футбол ойночубуз, сууга түшчүбүз, козу, музоолорду жайып келип, анан кечинде кайра киргизчүбүз дагы, анан эне атабыз менен келип отуруп алып туруп, анан кийин тегерек столдо чай ичип отуруп алып, анан кийин жомок айтышат элек, макал лакаптарды айтышат элек, тарыхты айтышат элек. Ошон үчүн анан тилибиз бат чыккан да. Азыркы балдар эне атасы баш болуп өзү, балдары төш болуп только телефон чукулайт, бир үйдө отурат, телефон менен сүйлөшөт. Же калп айтамбы? Ата энеси да эптеп ушу баланын тынчы ойносун деп 3 жаштагы балага телефон карматат, мультфильм коюп, өзү биякта СМС жазышып отурат WhatsApp менен. Анан кантип анан тили эрте чыгат анан. Ошон үчүн биз мектептерге телефондорду запрет кылганбыз. Мектептин ичинен телефон колдонтпогула балдарды деп. Алып коюп атасыңар, киргенде бербейсиңер. Яшиктерге салып коюп, кетип атканда бересиңер. Үйдөн эне аталар дагы силер да ошондой кылгыла. Бир саат бергиле, макул эми баягы керектүү материалдар болсо карасын. Алып туруп бекитип салбайсыңар, бир сандыкка салып же сейфке салып туруп, болду колдонбойсуң деп туруп. Ошондой кылып силер өзүңөрдүн балдарыңарды азыр ошентип тарбиялабасак, кенедей 3 жаштагы, 2 жаштагы балдардан баштап 70ке чыккан аксакалдарга чейин чукула отурабыз мындай. Экинчи микрофон. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, мен Исраилова Бурул Нарын шаарынын тургунумун. 13 жылдан бери жер боюнча соттошуп акыйкаттыкка жетпей келебиз. Себеби колубузда турган далил материалдарды Нарын областтык соту, прокуратура туура чечим чыгарбай 13 жылдан бери убарабыз. Акыркы үмүтүбүз сизде калды. Конституциянын гаранты катары коррупцияны сиз эле токтотот деп ишенебиз. Бул иш боюнча госрегистр, нотариус, ошол эле убактагы соттор, прокуратура органдары байланышкандыктан иш толук чечилбей келет. Бул ишти жеке көзөмөлүңүзгө алып, жараң карап берсеңиз деп көп коррупциялык иштер бети ачылат эле. Бул ишти өтүнөм. Прокурор. Өкөңөр карап ушундай иштерди. Мына карачы, жалаң өкөңөрдүн ишиңер да. Сот менен прокурордун иши. Сандалы эле 3 жыл, 5 жыл, 10 жылдан бери соттошуп жүргөндөрдү. Карагыла дагы адилеттүү карап туруп, чекитти коюп туруп, мына деп туруп, точканы коюп салбайсыңарбы? Калыс карагыла, адилет карагыла да, мына могу сен тарапта деп туруп, чекитти коюп салгыла да. Ошондо ушундай залдан маселелер көтөрүлбөйт да. Элдин арасында бүт баарында ушундай маселелер. Кабыл алгыла азыр, могу чыккандан кийин кабыл алып туруп, өкөңөр карап туруп, чекитти коюп салгыла. Же бул киши тарапта болсо мыйзам буяка чечип бергиле. Жок, тиги тарапта болсо тиги тарапка чечкиле дагы, чтоб үмүтүн үздүрбөйсүңөр анан 10 жылдап, 5-6 жылдап сүйрөп жүрө бербей. Üçüncü mikrofon. Саламатсызбы? Угуп атасыңарбы залда эмне деп атат? Соттор. Угуп атасыңарбы? Ар бир сотко жеткизишиңер керек да шуну. Ар бир сотко. Залда эмне деп атканын элдин. Тынчыраак эми. Болдуңуздар эми. Üçüncü mikrofon. Саламатсызбы? Нарын шаары, атым Элнура. Мен Нарын облустук бириктирилген ооруканасында 26 жыл бою иштегем. Качан гана бизге ушул Мурат Алияскаров келгенден бери мен үстүмөн абдан кысымдарды көргөздү. Прокуратурага текшертти, ГКНБге текшертти, буга чейин өкүлчүлүккө чейин өткөндө да чыккам. Бирок эч кандай маселе чечилген жок. Себеби бул Элдар Жакыпбеков мунун кайниси, Ташиев болсо Осмоновдун классташы экен. Себептен мен биринчи станцияда өзүмдүн укугумду коргош үчүн сотко бергем Нарын шаарына. Нарын шаардык сотуна. Азыр токтоңуз, түшүнүктүүрөөк кылып айтыңызчы азыр. Нарын шаарынан ким сизди кыйнап атат буякта? Ким ал Алияскаров? Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын директору болуп, 1 жыл 3 айда Алияскаров деген киши келген. Бул министр дагы тоже билет. Асылбеков, Дамирбек Асылбеков. Канча болду аны иштеп атканда буякта? 1 жыл 3 ай болду. Сага чейин экен да? Ооба, 24-жылы аягында келген. 24-жылы ноябрь айында келген. Келгенде иште 3 сааттан көп. Жок, мен азыр айтып кетсем болобу, урматтуу президент, себеп дегенде булар бир тараптуу карап атат да. Азыр токтоп туруңуз азыр. Сизди эмнеге деп кызматтан кетти деп атабы же? Жок, кызматтан кеткен. Кетирилген. Кетирилгенсизби? Мен эмне себептен кетирген ушуну кичине айтып коеюн, бирок мен бул арызга жаздым баарын.
сизге буга чейин да жазгам. Мен 1 саат, 2 саат, 3 саат кечиктим деп видео камера менен үстүмөн кайра келип, ажыл кадрын жиберип, юрисин жиберип, булар менин үстүмө аябай мүмкүнчүлүк берген жок карантин убагында. Себеп дегенде мен профсоюздун акчасын чыгарып койгон үчүн, ошол таризде ачык айтканым үчүн, булардын акчасын айтканым үчүн, жеп алган үчүн мен прокуратурага кайрылгам. Прокуратура аны изилдеп алып келген. Бардык ушул негизинде болгон. Мына ошондон бери мага кызымдар. Азыр жумушу жок жүрөсүзбү? Ооба. Арызга жаздыңызбы баарын? Жаздым баарын. Бербейиңиз берип. Ушуну аябай карап берип койсоңуз мен сизге кайрылуу жасайт элем. Азыр мен катын алып туруп силерге түшүрөйүн. Прокуратурага. Соттун пока сенин тиешең жок да сот чечими чыкты. Жок, биринчиден мен сотко бардым. Анткени алда деген Осмонов деген карады төрага. Төрага караганы менен канаттандырылбасын деп койду. Себеп дегенде булар сатып алган. Сотто да каралган экен да? Сотто биринчисинде каралды. Бирок эч нерсени караган жок, ал киши уккан жок. Таризде эч нерсе караган жок. Садыр Нургозович, азыркы учурда Нарын областтык сотто кароодо турат. Областка жаздым мен жагы. Жүйөлөрүн карап, анан чечим чыгат. Болду. Калыс карагыла, адилет карагыла да чекитти койгула. Эгерде Чоң рахмат. 4-үнчү микрофон. Эгерде жанагыдай болуп, жана кимдин Эдунун иниси Ооба, ошол экенин жездеси. Жездеси? Ооба. Осмонов Ташиевдин классташы Барпылык. Ошон үчүн булар азыр сиз ойлобоңуз. Бүт бары Ташиев менен Эдунун кландары ушул жерде эле отурушат. Давайте сот менен прокурор карагыладагы кетишеле кечкин. Чекитти койгула. Чекитти койгула. Түшүнүктүү? Биринчи микрофон. Садыр Нургожоевич, саламатсызбы? Мен бат-баттан коркуп чарчап коркуп да кеттим суроо бербедене. Замира атым, майыптар менен иштеймин, өзүм да майыпмын. Анан дейин мен сизге кайрылым. Биринчи группадагы майыптар 8000 алып атат. Садыр Нургожоевич, 8000 эмне жетет? Өзүңүз ойлоп көрүңүз. 8000 биринчи группада инвалид мачадын очкалар. Билем эже, эчтекеге жетпейт азыр. Туурабы? Билем, эчтекеге жетпейт азыр. Ал моюнга алышыбыз керек. Бирок 3 жыл мурун канча алчу элеңер? 2000 алчусуңар, 8ге көтөрүп бердик мына. Эми дагы 10го, 15ге бюджетке жараша, чөнтөгүбүзгө жараша, республиканын бюджети дагы көтөрүп беребиз эми. Кичине чыдап тургула эми. Эки ойдон жүрө берсе дагы айтмаксыз, ыйламаксыз азыр. Анан болушунча көтөргөнгө аракет кылып атабыз. Рахмат, Алла разы болсун. Садыр Нургожоевич, дагы экинчи вопросум деген, мореки аялдарга мен против азыр айтмакмын. Просто деген мен Нурбек Бишинаевичке кайрылайын. Тил аял деген даже реанимациянын жанын койбой атат. Мына Сагындыкова эркин биздин врачтардын бар тең жакшы деген врачтар. Бүт бар тең Гиппократтын антын алган. Могу аял жанын койбой атат. Эмбелек аял. Бизер эки жактуулук экен, карагыла. Карап туруп анан адилеттүү чечим чыгарып бергиле. Айтыңыз, кыска айтыңыз, Замирже. Кыска айтам. Садыр Нургожоевич, мына сиз деген жашкерлерди дайыма монтипте көтөрүп келатасыз. Жашкерлерге жардам бергиле деп айтып келатасыз. Ошолорго дайыма көңүл бурасыз. Мен сизди деген TikTok'то таптакыр үзбөй карайм. Ишке өтүңүз, ишке ток этер жерин айтыңыз. Өзүңүздүн убактыңызды өзүңүз алып атасыз. Неме болуп атат, Садыр Нургожоевич? Мен балам бакыш балам 30 орундук мончо салган. Кредит алган, иштеп атат, сонун иштеп атат, клиенттер жакшы кирип атат. Бирок ошо стартовый капиталыбыз жок болгонуна байланыштуу, кредит алып туруп баштаганына байланыштуу, азыр кайра бизге кредит бербей атат банктар. Алганда 24-26% менен алабыз. Ушуну сиз мындай көтөрүп коюңузчу, поддержка берип коюңузчу. Жалгызбакты мен 3 баламды. Садыр Нургожоевич, мына инвалидмин экинчи группадагы. Банктар деген бир. Рахмат. Түшүнүктүү. Бул эме 24% менен действительно көп. Көп, туурабы? Высокий процент экен да. Малый и средний бизнести колдоо үчүн канчадан берип атабыз элекпиз? Азыр бүгүнкү күндө чакан жана орто бизнести колдоого бизде азыр долбоорлор бар. Азыр ошонун негизинде алса болот. Жок, ошо канчадан дедиңер? 6%га чейин. 6%. Ооба. 6%. Азыр 24% менен, 24% менен. Бул жанагы коммерциялык банктардан алса керек, 24 менен. Коммерциялык банктардан алса керек. Силер эме кылгыла, анда алмаштырып бергиле. Эгерде залогу бар болсо,
залогу бар болсо ошол частный банктардыкына төгүп берип туруп колуна акча бербей туруп эле. Түшүндүңөр да? Ооба. Бул эми средний бизнес да, туурабы? Малый бизнес да, малый бизнес. Малый бизнес. Ошонусун алмаштыртып берип койгула, банк госбанктарга айтып туруп. Жарайт. Рахмат. Экинчи микрофон. Мен Чыныгүл аты жөнүм, Бишкек шаарынан келдим. Мен 1,5 мың элдин көйгөйүн сизге жеткизейин деп 3 күндөн бери артыңызда жүрөм. Азыр мага кезек келди. Мени жакшылап убакыт берип угуп койсоңуз элдин көйгөйүн. Бул жерде мен кайрымдуулук фондунун бирикмесине баштапкы төлөм төлөп катталганмын. Мага окшогон 700 жаран бар дагы. Баштапкы төлөм берип катталган. Андан сырткары 800 майыптыгы бар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Алардын баары ушул күнгө чейин сизге арыз муун жеткире албай, ген прокуратурага, военный прокуратурага, ГКМБга, МВДга, УУДга, ГСУга жазып келишет. Бул фонддун жетекчиси баары азыр жазылган кишилердин баары 1500 киши экенбиз. Фонддун жетекчиси Канибек уулу Али Акбар Арабиядан кайрымдуулук фондуна 20 миллион доллар акчасын алып келген Кыргызстанга. Бул Али Акбардын элге жеткирүүчү кайрымдуулук акчаларын мурунку Бишкек ГКМБнын Элдар Жакыпов кайманаты Эду экен. Өкүл баласы Рустам Маматкулов Орел аттуу экен ал дагы. Алып койгон экен. Али Акбардын айтуусу боюнча бул боюнча бардык фактылар бар бул боюнча. Садыр Нуржевич, маалымат бар. Эжеке кечиресиз. Так, анда кечирим сурайсыз. Укуланда. Садыр Нуржевич, кечээ күнү Кочкор районунда элди кабыл алгандан кийин эжекени кабыл алдым мен. Арыздардын баарын кабыл алдым. Бишкекке алып кетем, текшерүү жүргүзөбүз, жообун беребиз. Эду боюнча айтылып кетти, арызга чагылдырылды, ошон баарды текшеребиз. Анан маалымат билдиребиз. Бул баягы жанакы эмеби дегеле, будабай алдамчылык фонду болуп калып атат ошондо. Взносторун алып туруп, анан мына силерди жыргатам деп коюп, акчанын баарын алып алып кетип калган. Ооба. Бул Арабиядан киргизилген акча кайрымдуулукка 20 миллион доллар АКШ доллары. Элге жеткирилбей, ошо Эду деген аркылуу алынып калынган акча экен. Биз бул боюнча 4 жыл бою Али Акбардын артынан жүрөбүз. Өзүңүз көзөмөл болду, түшүнүктүү. Сиз бул боюнча серьезно карап туруп, анан кийин мага бизге жообун айтып коесуз. Мына мондай экен деп туруп, түшүнүктүү, териштирип туруп. Түшүндүм. Болду. Арызын алдым, арыздар мен. Üçüncü mikrofon. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен Жеңишбек Нарын шаарынын тургуну. Көрүү боюнча биринчи топтогу майып Кыргыз Аз Делделер коомунун Нарын аймактык баштапкы уюмунда төрага болуп милдетти аткарып келатам. Менин көйгөйлүү маселем биздин коомду өзүңүз жакшы билесиз, Кыргыз Аз Делделер коомунда эң бай майыптар, эң бай коом. Onun bir ишкана бар, bir пансионатыбыз бар, гектарлаган жерлер бар, кыймылсыз мүлктөр бар, бүт арендага берилет, ишканаларда иштер жүрүп атат, ошондон түшкөн акчалар. Бизде коррупция болуп атат, маалымат жок, эч кандай чыкпайт, мыйзам бузуу көп бизде. Бир эле мыйзам бузуусун айтып берейин, бизде бул Ысык көл Нарын аралык башкармалыкты филиал кылып ачышып, кайра соттун чечими менен жокко чыкты. Ошол мында ушундай мисалдар көп. Ишканаларда иштебеген майыптарды иштеди кылып жазып, айлык чыгып турган буга чейин. Ошондой маселелерди мен 2 жылдан бери көтөрүп келатам, куугунтукка учурап келатам. Анан ушул маселени өзүңүз өз көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз, дагы момунда катап келдим. Былтыр дагы мен сизге аманат кылып уш жерден бердим эле катты, элдин көбү билет. Өз колуна бериңиз деп. Ошондон жооп жок, ортодо калып атат каттар. Буга чейин сизге чейинкидеги көп жерлерге кайрылдык. Жооп жок, каттын жообун да ала албайбыз. Акыркысы мына жогорку кеңешке да кат жибердим. Ушуну маселени өз көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз. Экинчи маселе, көрүүсү боюнча жана биринчи топтогу майыптар бала кезинен ассистент алып атышат, кийинкилер ала албай калып атат. Ошол маселе боюнча да көп. Рахмат. Түшүнүктүү. Кимде эгерде кат берем деп күтүп отурган болсоңор, залда бергиле азыр. Чогултуп алып келиле. Чогултуп мага мояк алып келип бергиле. Микрофонду күтпөй эле бергиле азыр. Алып келгиле, мына мен алып кетем. Саламатсыздарбы? Нарын району Жамбылак айылы курултайдын катышуучусу Садыр Нуркожоевич. Биз биринчи Чынара Иманалиева биринчи курултайга барганда биздин Нарын районуна караштуу Жамбылак айылынын бир жер жеп Нарын суу мындай нукту
Аны жана айттым. МЧСке сунуштадык. Жамбулакты жеп аткан жер боюнча. Жеп берилетип ошо нукту жеп келатат. Азыркы учурда бири 50дөн ашык түтүндү башка жерге көчүрүү немесинде турат, башка жерге көчүрүп. Ошо биринчи курултайда барган маселе эмгичекти чечилбей турат. Тиги Садыр Нуркожоевич. Анан экинчи маселем болсо, бизде тиги неме болуп атат, мурун бир кат жүзүндө кайрылдык эле, майыптар, аз камсыз, соголук жетим, жалгыз бой, жарым жетимдердин баары жана ипотека тамым салганга айыл өкмөттүн жерлеринен берели дегенбиз. Бирок жанагы алар иш менен камсыз болбогондугуна байланыштуу, доходу жок болгондуктан сиздерден кайра отказ келди. Ошондуктан ошо процентин жеңилдетип, жанагы иши жок бейбачараларга ошо ипотека тамга салууга жардам берсеңиздер. Айыл өкмөттүн жерин нуктап даярдап берген атат. Айыл өкмөттүн ичинде бир үйдө 2ден 3төн үй бүлө биригип жашап атат. Түшүнүктүү. Эми бул эме боюнча, ипотека боюнча айылдарга чейин жетебиз. Айыл өкмөттөргө, акимдерге, мэрлерге мен какшап эле келатам. Бош жерлердин бардыгын мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп бергиле. Жер там салганга жерди бербегиле, ансыз деле жер тар бизде. Жер жетишпейт. Бара мындан дагы хуже болот. Ошон үчүн эми урматтуу туугандар, көтөрүлгөн маселелердин почти бир 80-90% эле жергиликтүү бийлик, губернатор, аким, мэрлер чече турган, айыл өкмөттөр, областтык сот, прокурорлор, же болбосо район деңгээлинде чечиле турган маселе экенин мен Ошту кыдырганда көрүп, анан кийин жылына 2 жолу мындан ары кыдырып турасыңар деп буларды мыйзам чегинде указ чыгарып койдум. Азыр эми мыйзамга да жазып коебуз, жергиликтүү бийликтин мыйзамы боюнча. Жазында болсо 1 жолу февраль марттарда жазгы талаачылык башталып аткан убактарда эмне кем карыштары бар чечип бериш керек болгондо убакта. Анан кийин жыйын терим бүткөндөн кийин дагы баягы жыйынтык боюнча ноябрь декабрларда 2 жолу дайыма ушинтип кыдырып турат. Нарынды кыдырдыңар беле бияк? Кыдырып бүттүк. Бүттүгөрбү? Бүттүк. Мен анын баарын атайлап тарттырып прямой эфирге, интернеттерге салдырып, телевидениеге чыгарып, анан өзүм дагы мен көрүп атам. Кайсыл райондо кайсыл жараныбыз кайсы маселени көтөрдү. Прокурордун алдындабы, соттунбу, же губернатордун алдындабы бардыгын карап, анан ошонун баарын тең баягыдай чечкенге болгон күч аракетибизди жумшап, мына аппараттагы иштеп атат, администрациядагы ушундай кылып атабыз. Дагы келебиз. Бул акыркы жолу жолугуш эмес, дагы келебиз. Кудай буйрса, мен азыр мага уруксат бересиңер. Анткени мына азыр аба ырайы бузулуп баратат деп летчиктер кабар берип атыптыр. 45-те учушубуз керек деп. Тиг учак менен жүрөм, дагы башка бара турган жерлерим бар эле. Ошондуктан мага уруксат бересиңер.